Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Жалал Абад облусунун медиа борборунун ЖТР телеканалында онлайн брифингдин кезектеги чыгарылышы старт алды. Студиябыздын коногу облус аймагындагы эпидемиялык абал боюнча маалымат берүү жана суроолорго жооп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областындагы ыйгары муктуу өкүлүнүн орун басары Ызабеков Рысбек Темирбекович келди. Саламатсызбы? Саламатсыз. Студиябызга кош келипсиз. Эскерте кетсек, түз берүүлөр ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, облустук медиа борборлор, Кабар, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунда жана Жалал Абад облустук медиа борборунун Жаммедиа YouTube канал аркылуу ошондой эле Жалал Абад Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде көрсөңүздөр болот. Анда алгач Рысбек Темирбекович облус аймагындагы эпидемиялык абал тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Акыркы суткадагы маалыматтар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Жалал Абад облусунун тургундары. Жалал Абад областындагы коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү жана анын кесиптерин жою боюнча атайын бизде иш-чара түзүлгөн. Ошол иш-чаранын алкагында 1530 орундуу обсервациялоо жайлар уюштурулуп, бүгүнкү күндө обсервациядан 1710 адам көзөмөлдөн чыгарылган, 75 адам медициналык көзөмөлгө жаткырылган. Жалал Абад областы боюнча коронавирус инфекциясы жана пневмония милдети менен ооругандардын жалпы саны 3225 адам. Анын ичинен коронавирус илдети менен 1298 бейтап, пневмония илдети менен 2027 бейтап катталган. Бүгүнкү күндө ооруканада жаткандардын ковид менен илдети менен пневмония илдети менен жалпы 729 бейтап жатат. Амбулатордук дарыланууда 238 адам. Айыккандардын жалпы саны 2442 адам. Анын ичинен 2013 адам ооруканадан дарыланып чыккан. Бүгүнкү күндө каза болгондордун жалпы саны 154. Анын ичинен ковид менен 27, пневмониядан 127 учур катталган. Оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызмат тарабынан жалпы бүгүнкү күндө 17339 жарандан анализ алган, мындайча айтканда ПЦР алынып, анын ичинен 1298 жарандын анализи коронавирус инфекциясы деп табылган. Жалпы экспресс тест анализи 10973 жарандан алынган. Чын айтканда мына бүгүнкү күндө республиканын аймагындагы эпидемиологиялык кырдаалдын татаалына байланыштуу аны башка аймактарга өнүгүшүнө жол бербөө үчүн комплекстүү чараларды көрүү боюнча атайын бизде бүгүн Жалал Абад областында 177 күндүзгү стационардык пункттар түзүлгөн. Бул пункттар негизинен ошол спорт залдардын базасында, андан тышкары медициналык жана медициналык акушерлик пункттарында, башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн базасында атайын фильтрациялык борборлор түзүлгөн. Буда жалпысынан 2526 орун даярдалган. Буга бүгүнкү күндө 40398 бейтапка медициналык жардам берилип, кеп кеңештер берилди. Кайрылган бейтаптын саны бүгүнкү күндө биз кыскарып жатканына карабастан көрсөтүлгөн медициналык жардам сапатын жана өз нөөбөтүндө болуусун көзөмөлгө алынган. Ошондой эле медициналык шаймандар жана медициналык персонал менен камсыздалды. Бүгүнкү күндө ушул күндүзгү бөлүмдөрдө 1 114 кычкылтек концентраторлор коюлуп, андан тышкары ошол ар бир эмеде көчмө аптекалар ачылган. Областын аймагында бүгүнкү күндө COVID-19 инфекциясы менен ооруган бейтаптар менен тыгыз байланышта болгондорду аныктоо, абай салуу, дезинфекциялоо максатында бүгүнкү күндө 74 адистен турган 32 мобилдик группа уюшулуп, булар иштеп жатат. Булардын негизги мобилдик группанын негизги максаттары бригадалардын тез жардам кызматкеринин автоунааларын тынымсыз дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Иштеп жаткан медициналык кызматкерлердин өзүнө жана айланасындагыларга инфекцияны жугузуп албоо үчүн коопсуздук чара сактоо көзөмөлгө алынууда. Андан тышкары ушул багы ооруп жаткандарды бүгүнкү күндө биз саламат сактоо мекемелерине кайрылбай өз үйлөрүндө
өзүн өзү дарылап жаткандарды жараны аныктоо, аларды сапаттуу медицина жардам көрсөтүү максатында атайын биз медицина кызматкерлери тарабынан үймө кыдыруу иштерин бүгүнкү күндө жүргүзүп жатабыз. Буларда мына бүгүнкү күндө 224.564 кожолуктан мына бүгүнкү күндө 931.322 адам каралып, анын 1026 адамы коронавирус, ал эми 4311 адам пневмония менен оору аныкталды. Бүгүнкү күндө областтын аймагында дагы чет өлкөлөрдөн 68 жүк 200 табыты келип, табыт алгоритмдин негизинде жерге берилүүсү жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары менен саламат сактоо кызматкерлери тарабынан бул катуу көзөмөлгө алып иштеп жатат. Адан тышкары мына бүгүнкү күндө биздин жалпы эле областыбыздагы ошол медицина кызматкерлердин материал техникалык каражаттар менен камсыздоо, керектөөлөргө жараша дары дармектердин, медициналык буюмдардын запастары түзүлүүдө. Бул бүгүнкү күндө биздин 6 айга чейин толук запастарыбыз бар. Ага токтоло кетсем, жалпысынан областтын аймагында медицина мекемелерде 449.749 дана медицинага беткап бар бүгүнкү күндө. 36.976 литр дезинфекциялык каражаттар бар. Бул деген антисептиктер бар. Ал эми 59.210 бир жолу колдонулуучу жана жеке коргонуучу костюмдар бар. 4.842 көп жолу колдонуучу жеке коргоочу костюмдар бар. 36.012 дана респираторлар бар. Бул респираторлардын ар кандай түрлөрү бар экен, баардык бизде түрү бар. Бүгүнкү күндө 167 дана жана адан тышкары башка респираторлар бар. 17.740 дана коргоочу көз айнектер, 720.159 дана колгаптар, 124.935 мындай чыкканда пара бакыла бар. Областтын район шаардагы салым сактоо мекемелерде бүгүнкү күндө жалпы сан 55 ИВЛ аппараты, 841 дана кычкылтек концентраторлар бар. Анын ичинен бүгүнкү күндө 599 дана кычкылтек концентраторлорду бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн областтагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тарабынан, адан тышкары акимдин резерв фондорунан, жергиликтүү бюджеттин эсебинен, демөөрчүлөрдүн эсебинен бүгүнкү күндө толук алып берилди. Адан тышкары бүгүнкү күндө биз ошол жалпы эле коронавирустук инфекциянын жана пневмония менен ооруган бейтап кабыл алуу, дарылоо үчүн тиешелүү медициналык шаймандар менен жабдылган вентилятор, кычкылтек концентраторлору жана башка медицина менен камсыз кылынып, жалпы 1357 орунду оорукана иштеп жана эпидемиологиялык кырдаалдын жана өнүгүүсүнө божолдоолордун негизинде керебеттер, резервтер түзүлгөн. Адан тышкары мына бүгүнкү күндө биздин областтык клиникалык оорукана кошумча дагы бир 70 орунду имарат даярдалды. Бүгүнкү күндө имарат даяр. Мындан тышкары Сузак районундагы жайгашкан 36 кесиптик лицейдин жатаканасын бүгүнкү күндө оңдоо түзүү ошол жергиликтүү бийликтин кызматкерлердин эмесинин эсебинде. Адан тышкары ошол жергиликтүү элдин колдоосу менен бүгүнкү күндө ошол баягы ремонт иштери бүгүнкү күндө толук кандуу жүрүп атат. Ал эми райондук мамлекеттик администрациялар, шаардык мэриялар, жергиликтүү жана башка органдар тарабынан бүгүнкү күндө биз ошол токтоп калбаса, мынакей күз, кыш мезгилинде дагы коронавируске инфекциясын пневмония менен күрөшүүгө даярдык көрүү боюнча да бүгүнкү күндө атайын толук кандуу биз иш-чара иштеп чыктык. Бул кечеги биздин межведомственный комиссияда да карап чыкты. Жакында ушул бекитилген иш-чаранын негизинде биз ушул күчөтүлгөн эмеде даярдыктарды көрүп атабыз. Адан тышкары мынакей биздин областтын жалпы аймагында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалар министрлиги менен биргеликте, адан тышкары санэпидемиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери, жергиликтүү бийликтин кызматкерлери менен бирликте биз ошол дезинфекциялоо иштерин, адан тышкары баягы хлордоо иштерин бүгүнкү күндө күчөтүлгөн темпте жүргүзүп атат. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күндө биз жалпы областыбызда 337 техника жана 2500ден ашык кызматкер тартылып бүгүнкү күндө кызмат кылышып атат. Адан тышкары мына бүгүнкү күндө атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 28 мартындагы 110-Б буйругу чыккан. Ошол буйруктун ылайык областтагы калктын социалдык жактан айрылуу катмарына гуманитардык жардам берүү,
максатын бөлүнгөн гуманитарлык жеткирүү боюнча атайын биз Кыргыз Республикасынын өзгөчө кылган миссия менен бирдикте жерлерде бүгүнкү күндө райондук мамлекеттик администрацияга шаардык мээлер тарабынан 47.080 калктын социалдык жактан айырылуу катмарына мындайча айтканда үй бүлөгө 1723,3 тонна un таркатылып берди. Андан тышкары мына 330 тонна un келди. Анда бүгүнкү күндө биз район шаарларга толук кандуу жеткизип берип атабыз. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө ошол азык түлүккө муктаж деп бүгүнкү күндө ошол кайрылгандардын жалпы саны биз аныктадык. Аныктаганда бүгүнкү күндө 95.445 социалдык колдоо муктаж үй бүлөнүн тизмеси аныкталып чыкты. Бул боюнча биз бул боюнча тыгыз иштеп райондук мамлекеттик администрациянын башчылары, шаардык мэрлер менен бирдикте ошо резервдүү фонддун ошо шаардык бюджеттин эсебинен биз 10.424 жана спонсордун жардамы менен 37.798 аз камсыз болгон үй бүлөгө толук жардам бердик. Андан тышкары мынакей билесиздер, ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 14 апрелдеги 128 буйругунун ылайык область боюнча турмуштук оор кырдаалда турган адамдарга жана өзгөчө кырдаалдын жана өзгөчө абалдын мезгилинде акысыз материалдык колдоо максатында коронавирустук инфекциянын жайылышына болтуруу байланыштуу биз Сузак районуна, Жалал Абад шаарына, Каракөл, Ташкөмүр, Майлуу суу шаарларына 22.973 адамга муктаж болгон үй бүлө республикалык бюджеттин эсебинен 18.378.400 сом акча каражатына азык түлүк алып жеткизилип берилди. Ал эми областтын эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу иш-чараларды жүргүзүүгө областтык клиникалык ооруканасына, областтык үй бүлөлүк медицина борбуна, Сузак райондук, Жалал Абад шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна, областтык кан борборуна, Тогуз-Тороо районундагы жалпы дарыгерлер практикалык борборуна, Сузак райондук аймактык ооруканасына жана Сузак районундук Сусак айыл өкмөтүнө, Кызыл Туу, Каракөл, Майлуу суу, Ташкөмүр шаарларына, областтын аймагында калкты айырылуу катмарына жалпысынан биз ошо областтагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн резерв фондунан 4.223.110 сом акча каражат толук которулуп берди, бөлүнүп берди. Андан тышкары бүгүнкү күндө билесиз, ошол бизде область боюнча 12-27 түндүк гуманитар жардам боюнча кайрылуулар түшүп атат. Буга биздин күндө жалпы 135.283 жаран кайрылган. Анын ичинен 10.453 адам жаран кароодо, 42.716 жаран жактырылды. 68.482 жаранга жардам берилди. Ал эми 13.632 жаран мындайча айтканда четке кагылды. Ал эми андан тышкары мына билесиздер, областтын аймагында атайын өкүлдүн буйругу менен атайын жумуш топ түзгөн. Бул негизги максат ушул багы биздин областтагы жалпы 300 жакын аптекалар бар экен. Ошолордун баасын көзөмөлдөө убагында көзөмөлгө алып туруу боюнча атайын жумуш топ түзгөн. Бүгүнкү күндө жумуш топ бул жалпы ошол бааларды Финпол менен, ошондой эле антимонополия менен тыгыз иш алып баруу көзөмөлдүү болуп турат, иштеп атат. Рейдтер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары ошол жарандардан түшкөн маалыматтар болсо убагында текшерилип атат. Андан тышкары баягы эпидемиологиялык кырдаалга карата 118 кол борборуна кайрылган бүгүнкү күндө 7044 жарандан кеп кемеш. Андан тышкары медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Ал эми жалпы биз айта кетсек, ошол район шаардагы комиссия тарабынан атайын биздин баягы ошол эпидемиологиялык эменин сакталышын, санитардык эпидемиологиялык эрежелердин сакталышы боюнча көзөмөлгө алуу боюнча атайын биз 2789 ишкердик субъекттерде санитардык эпидемиологиялык ченемдердин сакталышынын абалын текшерүү жүргүзгөнбүз. Жалпысынан 341 акт түзүлгөн. Ал эми 843 субъектиге 668 миң сомдук айыппул салынды. Ал эми 177 субъектиге баягы санитардык көрсөтмө берилди. 35 субъектиге бүгүнкү күндө эскертүүлөр берип, бул көзөмөлдө болуп атат. Андан тышкары мына ошол соода түйүндөрүндө, коомдук тамактануу жайларында, үйлөр жай ишканаларында, калкты тейлөөчү мамлекет жана муниципалдык мекемелерде дини табын өлчөөнү үчүн аппараттар,
аралықты сактоо, бет кап тагуу талаптарын аткарылып, мекемелердин ишигине кире беришине антисептик караштар коюлуп, санитардык талаптарды түшүндүрүү иштери боюнча абдан баягы тыгыз байланыш иштер жүргүзүп атат. Негизинен бул боюнча биз дайыма көзөмөлгө алып турабыз. Жалпысынан мен кыскача маалымат ушундай болду жалпы область боюнча. Рахмат. Эпидемиялык абал Жалал Абад областында ушул областтык бийликтин көзөмөлүндө жана алдын алуу иштери дагы жүрүп жатат. Бул боюнча маалымат берип өттүңүз. Жалал Абад облусу жарым жылдыкты кандай жыйынтыктады? Негизи туура айттыңыз. Мына биз жалпы 2020 жылдын январь-июнь айларында областтын социалдык экономикалык өнүгүү көрсөткүчүнө токтоло берсем, негизинен биз ушул үйлөр жай тармагында 2019 жыл ушул мезгилге салыштырмалуу биз физикалык көлөмдүн индекси 101,9%га түзүп, өсүү темпи камсыздоо бул мындайча айтканда республикалык областтын үчүнө салыштырмалуу 8,9%га түздү. Мындайча айтканда биз былтыркы жылга салыштырмалуу 101,9%га 6 ай жыйынтыгы бердик. Негизи бул тармактар боюнча айта кетсем, айыл чарбасы деле ошондой. Мынакей айыл чарбасы 6 ай жыйынтыгы менен биз бүгүнкү күндө 12 миллиард 377,8 миллион сомдук түзүп, 2019 жылга салыштырмалуу 103,2%га биз көрсөтүшкө аткардык. Бул республикалык областтын үлүшү менен салыштырганда 19,1% өсөт. Бул көрсөтүш боюнча. Андан тышкары биз эле ошол капиталдык курулуш тармагында салыштыра кетсек, мына 6 айдын жыйынтыгы менен биз жалпы област боюнча 4 миллиард 976,8 миллион сомдук капиталдык инвестиция тартылды. Мындайча айтканда, бул деген өткөн жылга салыштырмалуу 80,8%, а республикалык областтын үлүшүнө 11,7% өсөт. Бул деген жылыш бар, үстүн салыштырмалуу. Негизги бардык көрсөтүчтөр боюнча биз толук кандуу 6 ай жыйынтыгы менен чыктык. Бирок жакында коллегада биз ушул кээ бир шаарлардын кемчиликтери боюнча биз атайын коллега онлайн режимде өткөздүк. Ошон үчүн биз күчөтүлгөн тартипте ошол 9 айдын жыйынтыгына кемчиликтерди ошолор боюнча биз район шаарларга тапшырма берилип, бүгүнкү күндө көзөмөлдө. Социалдык курулуштар боюнча маалымат берип өтсөңүз, эпидемиялык абалга байланыштуу социалдык курулуштар аксап калган жокпу? Негизи бүгүнкү күндө биздин ошол атайын бекитилген план боюнча негизги социалдык курулуштар боюнча толук кандуу жүрүп атат. Мына бүгүнкү күндө мен сизге мисал катарып кетсек, мына Жалал Абад областында областтык больница курулуп атат 100 орунду. Бул бүгүнкү күндө азыр каржылоо максаты чечилди. Былтыр 15 миллион, быйыл да чечилди. Азыр бүгүнкү күндө толук кандуу бул курулуш жүрүп атат. Андан тышкары мынакей биздин капремонт боюнча мына баягы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр зданиясы бар. Ошону биз капремонт кылып атабыз. Бүгүнкү күндө бул дагы иштеп атат. Андан тышкары Көк Жаңактагы шаардык больницага да бүгүнкү күндө ошол капиталдык ремонтко акча бөлүп ал иштеп атат. Андан тышкары мынакей курулуштар боюнча айта кетсек, бүгүн Жалал Абад шаарындагы Манас мектеби бар. Бул дагы бүгүнкү күндө курулушу башталды, иштеп атат. Тайгарактагы спорт залында бүгүнкү ал иштеп атат. Аксыдагы спорт зал бүгүнкү күндө ошол өзүнүн эмесин жүргүзүп атат иштерин. Андан тышкары мына Алабукадагы Ажек деген мектеп бар. Ошол бул аварийный мектеп эле. Бүгүнкү күндө ошол акча каражат чечилип, бүгүнкү күндө бул мектепте дагы 10 миллион сом акча берилди. Бүгүнкү күндө анын курулушу да жүрүп атат. Ошол эле Алабукада Жаңы Шаар айылында 150 орунду мектеп бар. Анын да курулушу жүрүп атат. Бүгүнкү күндө Аксыдагы Кулназаров мектептин курулушу жүрүп атат. Бүгүнкү күндө Базаркон районунда Чойбек атындагы мектеп бар. Ноокенде, Сузакта негизги биздин бүгүнкү 9 негизги иш-чара киргендер толук кандуу жүрүп атат. Бул 9 тоrodо, Токтогулда белгиленген шартта, бирок каржылоолору бүгүнкү күндө толук кандуу болсо, по частям каржылап берип атат. Бүгүнкү күндө толук кандуу иш жүрүп атат. Жазгы табигат кырсыктары, башка айтканда айрым райондордо сел жүрүп жатат. Кесепеттерин жоюу боюнча кандай аракеттер болуп жатат? Негизинен быйыл билесиз, ошол жалпы биздин областтын аймагында бул 20 июндан 26 июнга чейин жерде болду. Андан кийин 5 августта бул жазгы жааны кесепеттери боюнча атайын ошол кырдаалдар түзүлдү. Бул негизинен ошол Токтогул районунда болду. Бул 23 июнь күнү болжол менен саат 14:20 болду.
Бул боюнча атайын биздин жергиликтүү ошол өзгөчө кырдаалдар менен жергиликтүү бийлик толук кандуу иштеди. 9 тороодо дагы болду. Бул 9 тороодо ошол 26-июнь күнү бул жерлерде толук ошол өзгөчө кырдаалдар менен жергиликтүү бийликтердин тобу бага кетирилген кемчиликтер боюнча чаткалда болду. Мына акыркы эмелер боюнча мына айта кетейин, Базар Боргондо катталды. Бул 26-июль күнү бул Базар Боргондо 9 үйдү каттап, 9 турак жайдын баягы королоруна кирип, баягы селип азып, алардын ичи боюнча толук кандуу бул биздин Нурболот Сабжан өзү барып көз жеринде көрүп, ошол жеринде уюштуруу иштерин күчөтүлүп, бул көзөмөлгө алынды. Адашкы мына кече 5 августта дагы мына ошол Токтогулда кайталанды. Токтогул Базар Боргондо. Бул ошол күнү 5 саат 7-де чамасында болду. Аксамат айылынын аймагында булар боюнча Кызыл Алма сайын өйүнгө жүргөн жерде кайталанды. Бүгүнкү күнү ошол жерде толук кандуу ошол жергиликтүү бийлик менен өзгөчө чыгармалар бүгүнкү күнү иштеп жатат. Рахмат. Коомчулуктан дагы келген суроолор бар. Аларга токтолсок, Жалал Абад мамлекеттик университети, Бекмамбет Осмонов атындагы университеттин жетекчилиги түнкү стационарды эшигин кулпулап, укул алуу үчүн келгендерди, ооруларды онтулутуп сыртка коюп койгондугуна сиздин пикир кандай? Ансызда шайлоо болоруна нааразы болуп жаткан элдин нааразычылыгын күчөтүп койбодубу? Бул жамуунун жетекчилиги жөнүндө мен чын айтайын, массалык маалымат каражаттарын угуп калдым. Себеби ага чейин ошонун даярдыгы боюнча ошол кишинин, ошол ректордун, кеңеш жумашчынын жерине барып көргөнбүз. Биз даярчылыкты берип, уюштуруу иштерин толук кандуу аткарганын биз жеринде көргөнбүз. Ошол күнү эмне себептен жабылып калгандыгы бир өзүнчө эме болуп калды. Бул боюнча биз териштирдик. Мен ойлойм, эч кандай тоскоолдук болбойт. Ошол мындан ары ошол шарттар түзүлүп, эч убакта баягы келген бейтаптарга шарт түзүп берилет. Эч кандай тоскоолдук болбойт. Адистер илдеттин экинчи толкуну күздө болот деп жатышат. Ага карата облус кандай даярдыктарды көрүп жатат? Мына ушул боюнча кечээ биздин атайын межде ведомственный комиссия болду. Бул комиссияда ошол биз жалпы республикалык комиссия бирге штаб өттү. Штабта биз ошол бир 39 пункттан турган баягы иш-чара түздүк. Ошол иш-чараларды азыр бекитип берсе, биз ойлойбуз, ошол жана сиз айткан баягы экинчи толкун деген болот деген ошол даярдыктар боюнча биз жалпы ошол стационардык күндүзгү стационарды көбөйтүү максатында андан тышкары жанагы биз даярдаган инфекциондук имара ачылышын ошону даярдоо боюнча баардык район шаарлардын башчыларына, мэрлерге биз бүгүнкү күндө иш-чара тапшырма бергенбиз. Ушу тапшырма менен бүгүнкү күндө толук кандуу иш алып барып атабыз. Биз себеби мына күздө билесиз, оору сыркуулар көп болот. Ошого карата биз толук кандуу даярдыктарды күчөтүү биздин милдетибиз. Чоң рахмат. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай маалыматтар, мына ушундай суроолор менен жыйынтыкталат. Бирок көрсөтүүбүздүн соңунда жалпы облус элине сиздин кайрылууңуз. Эми жалпы биздин урматтуу Жалал Абад областынын тургундарына кайрылып кетет элем. Мынакей баардыгыңыздарды суранып кетет элем. Бүгүнкү күндөгү ошол баягы биздин медиктер айткан, жалпы эле ошо жергиликтүү бийлик айткан баягы тапшырмалар дейбизби, мындайча айтканда ушулардын аткарышы боюнча, ошо тартип сактоо боюнча бүгүнкү күндө күчөтүлгөн баягы темпте жүрүп атат. Бирок ошону сактасаңыздар деп ишенебиз. Ошол менен мына баягы эл көп болгон жерлерде өзүңүздөрдүн дистанцияны сактап, маска менен жүрүңүздөр суранып кетилем. Кудай кааласа мен ойлойм, мына бүгүнкү күндө жалпы эле Жалал Абад областында бүгүнкү күндө мынакей күндүзгү стационар кайрылоордун азайышы биздин элдебиздин ушунчалык өзүнүн тартип сактаганынын бир белгиси болот да. Ошондуктан дагы бир жолу суранып кетилем, ушу элибизден урматтуу Жалал Абад областынын тургундары ушул белгиленген тартиптерди сактап айсак, мен ойлойм, кудай кааласа биз жакшы бир ийгиликке, жыйынтыкка жетебиз деген чоң үмүт бар да. Чоң рахмат, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, республикалык штаб бекиткен Жалал Абад облустук медиа борборунун студиясында өткөн бүгүнкү брифингдин кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Ал ошол областтык бийлик жалпы эле адистер эскерткен санитардык эрежелерди туура сактоого чакыруу менен бүгүнкү көрсөтүүнүн соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар.